Жылына биз 250 туар кой, 50 токтуга 1000 пресс жаабыз. Анан кой кышы менен талада жайылат. Биздин Кыргызстан шартына аябай жакшы. Кыргызстандын жайыттары кенен, ошол үчүн ошол жазда алай калып чыгабыз жайында. Күздө кышкы жайыт, күзгү кышкы жайыты ушу Башбулак айылында эле. Анан 250 койго күнүнө, солу койго күнүнө где-то bir 80 килограммдан жем беребиз. 2 мал жем беребиз туу убагында. Марттын 15-ине чейин жем беребиз. Анан бооз убагында 1 мал эле кечине жем беребиз. Анча мынчага касал болбойт бул койлор. Өтө чыдамдуу келет. 1 февралдан төл башталат бизде. Төл жакшы, мына Аллага шүгүр, бир да потеря жок. Эгиз туугандарды отдельно багабыз. Бирден туугандар бул жакта турат. Бирок бизге желательно бирден эле тууганы жакшы. Себеби козу аябай бат чоңоет, бат вес алат. Ненесин да кыйнабайт. Ушул негизи Кыргызстан шартында 1 февралдан төл алган эң ыңгайлуу, тоолуу шартта. Кудайга шүгүр, ийгиликтерибиз жакшы. Анан бул 250 койго күнүнө канчадан тойт камдайсыздар? Тоют эми бул азыр тууп аткан убагында эртең менен 200 грамм жем жейт. Кечинде 300 граммга чейин жейт. Арпа, мака. Анан чөптү эми примерно килограммга эсептегенибизде ушу 2-3 килограммга чейин жейт. Азыр тууп аткан убакта кеңири жем чөптү кеңири беребиз. Себеби коозусу эмип, коозу тезирээк чоңоюш керек. Ошондо 250 туар кой болсо жылына канча кооз аласыздар? Жылына 250, даже 270ке чейин кооз алабыз. Ошондо булар 250 туарды кармап калгандарын сатасыздар да ошондой? Азыр эми сатып атабыз, эркек коозларын уруктукка сатып атабыз. Акча керек болгондо базарга алып чыгып деле сатабыз. Эркек коозларын, ургачыларын бардыгын оптун баалайсыздарбы базарга же мындай үйдөн алып кетеби? Көбүнчө үйдөн алып кетет. Уруктукка быйыл Жалал Абадка саттык, Чоң Алайга саттык. Кочкорлорду? Кочкорлордун, жакшы кочкорлордун. Анан 50% базарга эле сатабыз. Бирок базарга дагы эң кеми 10 000 сомдон сатабыз. Артык болсо 15 000ге чейин. Ошондо булардын бир кою канча эт берет? Солук кой, средний солук кой 30 килограммдан 40 килограммга чейин берет. Анан элиталар бар, алар 40 килограммдан 70 килограммга чейин таза эт берет. Кочкорлорчу? Биздин кочкорлор эми коозу убагында 30 килограммдан 40 килограммга чейин берет. Анан уже 2 тишке өткөндөн кийин, 1 жылдан өткөндөн кийин уже стабильно 50 килограмм өдөсүндө берет. Жайкысын булар жанагында тойту кенен алайга чыкса, кышындасы канча ай кармалат буякта? Кышында бул күзгү кышкы жайыт ушул жер болот бизде, Башбулак айылы. Октябрда алайдан келет, октябрдан апрелге чейин ушул жерде болот. Анан 4-5 ай алайда болот. Азыр эми ошондо жүзү жанагы гисар койлор болсо, жүзү жергиликтүүлөр, Жүзү жергиликтүү местный койго ошол гисар кочкорлорду койсок, аябай жакшы төл болуп атат. Аргындаштырып. Аргындашып. Барып постепенно гисарга айланат ал дагы. Аты жөнүңүздү айткыңыз? Мен Мамедов Нургазы Кубанычбекович. Мына кочкорлордун бирөөсүн, ол каштан светиндеги кочкорду Тажикстандан алып келгенбиз. Теги карасын Казакстан Республикасынын Чимкент областынан алып келгенбиз. Каштанды былтыр алып келгенбиз Тажикстандан. Сомго 40 000 сомго сатып алганбыз. Ал караны да былтыр алып келдик. Сомго 100 000 сомго сатып алганбыз Чимкенттен. Буюрса төлдү аябай жакшы берди. Ушул кочкорлорду Кудай кааласа 2020-жылы дагы иштетебиз. Суроо бересиңби? Айтыңыз. Азырда бизде чарбада 250 туар кой бар. Жылда ушул жылдын башында февралдын 1-нен төл башталат. Негизи бул гисар койлордун 100 башын Тажикстан Республикасынан алып келгенбиз. Климаты биз менен бирдей. Местный койго караганда ал дагы анча бул гисар породасындагы койлор жакшы, бат эт алат. Төлдү да жакшы берет. Сүтү көп болгондуктан коозулары тез жетилет. Анан биздин Кыргызстандын шартына өтө ыңгайлашкан, тоолуу жерде жакшы жүрөт. Анан биздин местный койлорго дагы таза гисар кочкорду койсо, аябай төл жакшы түшөт. Ушинтип асыл тукум кой кылып
кой кылышка аракет кылып багып атабыз. Салам достор, биздин YouTube каналы өз ишин баштады. Андыктан биздин каналга катталып, комментарий калтырууну унутпаңыздар.